коррупциялык күрөш тандалма жүрүп жатат деген дагы кептер айтылууда. Анчында мисалы Катардагы эле Райым Матраимовду ошо сиздин коргооңузда деген кептер бар. Буга кандай дейсиз? Бул маселе боюнча мына мен президент болуп 2017-24 декабрда отурдум да. То есть кечиресиз ноябрда отурдум, ноябрда. 10 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо эле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле. Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбеди. А мен ишке киргенде эле ана коррупционер, ана бул Жээнбековдун жакын деп мына чыгара калышты. А мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайда иштеп атат? Мен киргенче иштеген, мен киргенден кийин иштен алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр. Мен билгенден. Өткөндө утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү. Жээнбек жардам берген деп. Мен тарыхты айтып кетейин ушу боюнча. Тарыхка токтолуп кетейин. Бул боюнча тарыхка токтолуп. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун, жер шайлоо болбосун, кандай президент шайлоо болбосун, айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун, бир эле Райым Матраимов эмес, Матраимовдун үй бүлөсү СБК партиясына чын диле иштеп берген. Чын диле иштеп берген. СБК партиясына 2011-жылы президент шайлоодо. Кийинки жергиликтүү шайлоодо Ош шаары болобу, Кара Суу болобу, шаар, райондор болобу. Жогорку кеңештин мына 15 жыл шайлоосунда катыштырып берген. Мына Искендер Матраимов СБК партиясында азыр мүчө да. Партия мүчө и депутат да 27-чи болуп кирген. 12-жылы иниси аким болду. Аким болуп, ошодон бери СБК партиясында иштеп келатат да. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызмат келгенде жаман болуп калат аларга. Мааштып. Ойлонуп көрсөңөр, жатабы логикага ушул. Мына да план Ош областында мен иштеп турганда 56%га толуп турган. Таможня 56 ашкы менен. Жакшы дейт деп, ошодон кийин буяка алып келишкен өздөрү. Көтөрүшкөн да бул жака. Оштон алып келишпеди, орун басар кылып таможня кызматына. Алып келип бул жерде жүрдү, бу жерде иштеди. Жанда жүрүшпөдү. Мен ушуга таң калам да, анан бул мен азыр угуп турсам, Фарид эле сөзү ким сүйлөбөсүн, баары тең эле. Алар аппак, эң жаман эле азыркы Жээнбеков жана калгандары. Андай болбойт да. Андай болбойт да. Калыс болуш керек да. Азыр көп чыгат, көп нерсе дагы. Мен угушумча. Көп нерсе чыгат дагы.